Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду мындан бир жума мурун Индия жергесине сколиоз оорусу менен жабыркап келген Айназик Икрамоваганы жиберген. Ал эми бүгүн Индиянын борбору Нью-Дели шаарында фонд кызматкери котормочусу Айсалкын айым менен бирге ооруканаларга барып, доктурлардан кеңешин алды. Айназик карындашыбыз Эйкеш Healthcare аталышындагы ооруканадан Индиянын эң мыкты хирург-ортопеди доктор Ашиш Чаудыридин операция болуп турган болду. Ал эми фонддун негизги жетишкени ооруп жаткан бейтап менен мыкты доктурлардын ортосунда түз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп берүү болду. Чыккан нерсенин чыкканы 50 градуста сөйлөгөн. Any deformity more than 50 degrees is severe deformity. So in that case, we always say that when we see the angle, if it is more than 50, we have to first of all release the soft tissue, this sharp curve. So first, we'll go two stage. Okay. First, we just go remove the ribs and remove the facet joints and relax the tissues. So that's the traction line. First, do that and then put the baby on traction. Okay. So we put a frame here and we pull from below, and gradually the tilted spine gradually will become straightened, and all the muscles, tight muscles will become stretched. Oh, let me just say. Элүү жана момун кыйшыктык деформация деп атат. Түзелүүчү кыйшыктык 50 градустан ашкандан кийин ал кыйын болуп эсептелет. Ошондуктан бул жерде азыр эки этап менен жасалат. Биринчи этабын көрүп атасыз, мына кыйшыктык камап турган эмелер бар. Этчи жана булчуңдар. Ошол булчуңдарга бир камап турат да. Ошол булчуңдарды кой берип туруп, муну бошотот. Бул бошогондон кыйшыктык өзүнүн жолу менен да түзөлөт. Муну алып туруп күчкө салып түзөтө албайт. Өзүнүн жолу менен жачы мындай туруп, өзүнүн ошентип кой бергенде мынча алып келет, анан калган операция жолу менен болот да. Ошол биринчисин кой берип туруп, анан кийин эмеге жана чогон бир аппарат бар, ошону коет. Ошону коюп туруп, ошо менен кармайт, камап турат, ошондо канчалык өзүнүн жолу менен келет, түздөрдө, обурткан кыйшыкты өзүнүн жолу менен түзүлөт. Ошондон кийин анан кийинкисин операция жолу колдонулат. Any side effect. So we have to balance both the things. That's why two stage to keep the procedure safe. Okay. Колдоо зыян болбой жакшы болушу үчүн ошондуктан эки этап менен жасалат. Бир этаптан барып бөлүштүк жасап мүмкүн эмес. Болушунча түздөлүүнү максимально кылыш үчүн андан кийин кыйнабай баягы жеңилирээк болуш үчүн эки этап менен жасалат. Биринчи этапта эме кылабыз. Биринчи этапта операцияда булчуңдарды бошотуп, тигини чоюп коюп дагы өзүнүн жолу менен келе турганда канчалык келсе калганынан эме. Traction will take how much time? How long time? At least 2 weeks. Yok benim iki cuma ошондой болот. And we would prefer in the hospital only. They will be kept in the hospital. Yes. Because every day, fine tuning has to be done. If you go to the hospital, staying in a guest house, we will not be able to monitor so closely. Monitor деген дайыма болсо. So 15 days should be due. ऐसा कुछ करेंगे कि सर्जरी का पैकेज अलग कर देंगे. Ошондон риск бар экен билишиңиз керек. Чоң болгондо да риск бар. Ал риск эмне? буттагы слабый болушу мүмкүн, кыймыл жай болушу мүмкүн. Бирок ошонун баарын жокко чыгарганга бүт иш аракеттер We use this, that's why we use Bureau monitoring that keeps on saying us if there is any problem. And two-stage surgery is the purpose is also again to reduce the risk. But still, all this complex scoliosis, they can have a risk of developing cause. Ошолордун баарын жокко чыгарышына атайын бул доктор өзүнүн ишин күнүндө карап турат. Ошон үчүн эки этап менен жасалып атат. Ушундай рисктерди азайтып, баягы натыйжа жакшы чыгыш үчүн да. Then she's having a question. If your height will grow after the operation, might grow or not? Yes, there will be some difference in that. Orada boyu albatta boyunlara. Çok mumlu zaten özün boyu gelip da. It will not grow, but it will become higher shoes. Yeah. But the height will not grow. Height will grow from other areas. The legs and all everything will grow. But spine growth is obviously different from a normal child. So there may be a slight reduction of whatever we expect in the spine growth. That may be slightly reduced. But she'll be able to lead a normal life and do all normal activities. Albatta boyu bir qana budan beri ketganda, bu qo'lda o'sgandan boyu kelib chiqadi.
именно бул омуртка боюнча омуртканын өсүшү негизи токтогон, бирок мунун оңдолгондон бою чоңойот албетте. Бирок биз күткөндөй мындай эсеби бул болбогондо башкача коюлмак, адам айырмасы болот албетте. Бирок вирус операциядан кийин кадимки эле балдардай нормалдуу жакшынакай эле жашоо болот. Сурооңуз барбы дагы? Тамак иштейтин көз аякыбыз алып. Неге мындай? Слабый içmeyip de başka. She's worried about she doesn't have any appetite good for food. She doesn't eat enough. She's very worried about that. So after the operation, she will not eat even reciprocally yet. How you can feed her with glucose? I don't know. We can give various types of nutritional options are available. And once the correction is there, when she starts mobilizing movement, the diet will also improve. Ondan keyin özünün apetiti açılат дейт. Атак бул апетит ачылбай турган чакта керектүү денеге керектүү болгон нерсенин баардыгы берилет. Ага переживать этпеңиз. She's very worried that she doesn't eat. See, she doesn't eat everything. Тоже не переживайте, все будет хорошо, и она может сделать. Yeah, doctor, one more question. After everything has been done well, and then they go back, then after, do they need to come again for kind of evaluation? See, first 1 year after surgery is important. If they can manage at least one visit after 6 months, that will be good. Or maybe if we are traveling there, we can always use the opportunities and not have to travel here. Негизи операциядан бир жылдын ичинде 6 айдан бир көрүнүп кетсе жакшы болот. Бирок келген шартыңыздар болбосо ар дайым байланыштуу болобуз, анан биздин доктурлар иштеген матурабыз, текшерүү ошондой шартты алып да, ошол жерден көрүп берип, анын эмне кылышын экен баарын көз салып турабыз. В любом случае, жок дегенде бир жылга чейин үзгүртүксүз көз салууда болосуздар. Эйкеш Healthcare ооруканасынын хирург-ортопеди доктор Ашиш Чаудри мындай сколиоз менен жабыркап келгендерди омурткасын түздөп, операция кылып келген. Тактап айтканда тажрыйбасы бар экенин билсек болот. Айназиктин оорусун 2 этапта операция кылуу керек экен. Ал эми Айназик бүгүн биринчи этабындагы операцияга кирди. Айназик, Кудайым буйрса эртең операцияга киресиң, Корккон жоксуңбу? Так. Уктайсың сен, Эчтеке билбейсиң. Огоңдо уже бир аз өзүңө келесиң, анан жакшы болуп калат, Ана тиян буйрса 20 күн 23 жума чыдасаң больницада. Вот, ошондуктан эртең буйрса күч кубат берсин Кудай, Мен берде болом, эч коркпо. Актар байке, Ирфан байке, все будет здесь. Хорошо, Айназик? Пока-пока. सर्जरी है ऑपरेशन है ब्लड इन्वेस्टिगेशन कोविड टेस्ट ये सब कराया है हाँ ध्यान है से रिपोर्ट्स कुछ कराया नॉर्मल ना хорошо хорошо Жогоруда көрсөтүлгөндөй Айназик карындашыбыз Индия жергесинде бел омурткасын түздөө үчүн барган. Ал эми кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду алгач акча каражат чогултуудан баштап минтип операциясына чейин чогуу болууда. Ал эми келечекте дагы Айназиктин өлкөбүзгө аман эсен келгенче чогуу болооруна кепилдик бере алат. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду биз эл менен, эл биз менен.